Баткендеги окуядан жаракат алган 29 жаран учурда Бишкектеги номер 4-шаардык ооруканада дарыланышууда. Бүгүн алардын ден соолугунан кабар алып, жеке гигиеналык жана акчалай жардам берген жарандар аталган ооруканада болушту. Гуманитардык жардам Баткенге жөнөтүп атабыз. Ошол мезгилде жаракат алып келген биздин азамат жигиттер ошо ооруканалардан кабар алып кетели деп келдик. Азыр 29 киши жигиттер бар экен, айымдар жигиттер. Ошолордон кабар алган келип, аларга биз жакшы тилектерди айтып кетип атабыз. Кандай проблема болсо баарын чечип берүүгө аракет кылып атабыз. Мындан тышкары Борбордун көптөгөн түйүндөрүндө гуманитардык жардам чогултуучу пункттар ачылды. Кожомкул атындагы спорт сарайында республикалык штабка жардам берүүчүлөр арбын. Алардын катарында мекендештери оор абалга кабылганда четте карап тура албаган Айбек Бөдөшев да бар. Ошо макарон азыктарын тазалоочу каражаттардан ошо самын жана башкаларды алып келдик. Анан тамак аштардан ошо май азыктары, макарон айтып кеттим, чай азыктары жана ошондой эле кийимге алып келдик. Ушу жаш балдарга, анан өспүрүм балдарга ылайыктуу алып келдик. Ушул ыйык Рамазан айында ар бир кыргызстандыкты учурдагы бир туугандарыбызга болгон ушул оор күндө кичине болсо дагы жардам көрсөтүп, ушул жерден жоопкерчиликке чакырат элем. Кечээ республикалык штабтан Баткенге 65 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Мындан тышкары медициналык кызматтар да көрсөтүлүп, айрымдар кан тапшырышууда. Учурда 19 000 бала эвакуацияда. Алар гуманитардык жардамга абдан муктаж. Биринчиден балдарга эмне керек? Бул оюнчук, балдарга ошол канцтоварлар, балдарга керек болгон памперстер, кичинекей балдарыбыз бар, детский питание, тамак аш. Ошол 19 000 балага да 3 мал тамак жасап бериш керек болот. Суусундуктар, кимдин колунан кандай жардам келсе, ошол жардамды биз күтүп атабыз. Андан тышкары Баткен облусуна атайын эсептик счет ачылган. Ал счетко дагы жарандар акча которуп берип атышат. Ошондой эле эл сом дагы счет ачылган Баткенде. Ал счеттагы акчалардын баары түз эле Баткенге барып түшөт да. Келип жаткан жардамдардын түрлөрү ар кандай болгондуктан аларды бөлүштүрүү, ташуу, жайгаштыруу үчүн 50дөн ашык ыктыярчы тартылган. Алар штаб ачылгандан бери иштешүүдө. Маалыматтар кодууда иштеп жатышат, мына кабыл алууда иштеп жатышат, жүктөгөндө иштеп жатышат. Туруктуу жүз, бирок кез менен абдан көп партияда биз кетирип аткан учурларда 200гө чукул жаштарыбыз келип, мына бат-бат жүктөп берип кетирип жатышат. Баткен жаштары да уюшуп 3 күндөн бери гуманитардык жардам чогултушууда. Буга чейин 10 машина жөнөтүшкөн. Баткен областынын жаштардын демилгеси менен өзүбүз уюлуп, өзүбүз каражаттарды жыйып, анан бирок өзүбүз эле эмеспиз, бул жети дубандан келген жардамдар, бул Чүйдөн, Таластан, Көлдөн, Нарындан келген бардык жардамдарды биз ушул жерде алып, ушул жерден жөнөтүп атабыз. Ушул жерден алып горячий точкага өзүнө жөнөтүп атабыз. Биз ошол уруш болгон айылдан болобуз. Кыргыз элине чоң рахмат, жети дубандан келип, таанып алган кыргызга ушунчалык рахмат айтыш керек. Кыргыз элине ушунчалык ынтымактуулууга биз уже толкунданып кетип атабыз да. Прохожийлер келип берип атат. Кемпирлер, картаң, орус, кыргыз дебей, даже бир айылда жаңы жер деген айылдардан берип атат. Борбордо дагы көптөгөн мобилдик топтор уюшулган. Алардын бири биздин Бишкек коомдук кыймылы. Алар айрым жарандардын үйлөрүнөн барып, жардам берүүнү каалагандардын буюмдарын өз транспорттары менен ташып келишет. Жалпы 20дан ашык машина жөнөтүштү элеке. Биздин жардам менен мына бүгүн 3-чү машина кетет. Эң биринчи азык-түлүктөр, андан тышкары кийимдер, төшөктөр, эң биринчи керектүү нерселер, гигиенага памперстер, ошол эң биринчи жардам ошо болуп атат. Баткен окуясынан жабыркагандарга гуманитардык жардам саат 9:00дон түнкү 24-кө чейин кабыл алынат. Эгерде жардамыңызды штабка жеткирүүгө шартыңыз болбосо, атайын мобилдик топтор барып айткан дарегиңизден алып кетишет. Ал үчүн 1227 кыска номерине чалуу жетиштүү. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.